намазда бир рекет ашыкча болуп калса намаз бузулабы дейт. Негизи ушундай суроолорду ислам негиздери деген сонун китептер чыкты жананы түрүндөгү. Сөзсүз түрдө муфтияттын мөөрү басылган китептерди караңыздар. Намазды буза турган амалдар, намазда арам болгон нерселер, намазда макруh болгон нерселер деп бүт так даана сонун жазылып турат. Эми ошол нерсе дагы жооп берип коелу. Бир рекет ашыкча болуп калса, айталы пешим 4 рекет фарз окудуңуз. 2 рекет окудуңуз, каадага отурдуңуз, аттахиятка. Кийин 2 рекет Фатиханы окуп, аттахиятка отурдуңуз. Анан 5-чи рекетке туруп кеткен болсоңуз, анда дагы 1 рекет окуйсуз дагы, сайда сахва деп коет, жаңылуу сеждесин аткарып коесуз, оң жака салам берип, 2 жолу сежде кылып, кайра аттахия салават окуп, оң жака сол жака салам бересиз, намазыңыз толук болот. Анан Google'га, YouTube'га деле жазсаңыздар чыгат. Намаздын фарздары, намаздын сүннөттөрү, намаздагы дуалар, намаздын дуаларынын котормолору деп бүт жетишип калды, жеңил.